Урматтуу мусулман бир тууганым, күнөөнүн кесепеттери деп атабыз. Көпчүлүгүбүз эмне күнөө кылды, менде эч бир күнөөм жок дейбиз. Зуннун, зу деген зиннун ээси, эмненин ээси, балык ээси болгон Юнус пайгамбар. Юнус алейхиссалам Найнави коомуна жөнөтүлөт. Найнави деген коом бул Багдадта, Иракта. Көңүл бур. Найнави коомуну Юнус алейхиссалам 33 жыл дават кылды. Канча жыл? 3 күн эмес. 30 күн эмес. 40 күн эмес, 4 ай эмес. 33 жыл дават кылган кезде болгон 2 адам иманга келди. 33 жылдан кийин Зуннун Юнус алейхиссалам газаптанып, ачууланып, үмүт үзүлүп, пайгамбар, бирок Алланын буйругусуз коомудан үмүт үзүлүп, айылыдан жерин таштап кетти, башка коомду дават кылам деп. Булардан үмүт болбой калды деди. Келип кемеге түштү. Кемеге түшүп, кемене бир аз жүргөндөн кийин кеменин жүгү оор болуп, толкунда кеме чөгө турган болуп баштады. Кемедеги инсандар алып келген жүктөрүн таштады, буюмдарын, азык-түлүгүн таштады, кеме дагы чөгүүгө жакындады. Айла жок, арабыздан кээ бирлер ташташ керек деди. Кур'a чүчү кулак кылып бирөөлөрдүн атын жазды. Кемеден бирөө ташташ керек, жеңилдетиш керек. Чүчү кулактан Юнус алейхиссалам исми чыкты. Юнустун салих болгондугу, Юнустун жакшы адам экендигин кемедеги адамдар жок кайрадан кылалы, Юнусту сактап калыш керек. Муну кемеден таштабаш керек. Бирок кемеге түшкөн жаны бир деген ушул сөздөн калат. Экинчи жолу чүчү кулак кайра Юнустун исмига чыгат. Үчүнчү жолу Юнустун исмига чыккан кезде айла жокта бул Алланын буйругу, Юнус алейхиссалам кемеден өзүн таштады. Кемеден өзүн таштап бүттүм деген кезде бирок караңгы фанада физ-зулумат ла илаха илля ант субханака инни кунту миназ-залимин караңгыда нида кылды. Карасак буту кыймылдайт, колу кыймылдайт, эч нерсе болгон эмес, караңгы жерде жатып нида кылды, жарыя жалбарды. Фанада физ-зулумат караңгыда ла илаха илля ант сыйынууга татыктуу жалгыз сенсин. Субханак, сен кемчиликтен аруусун, эч бир кемчилигиң жок. Инни кунту миназ-залимин, мен өзүмө зулум кылган бендерден болуп калдым. Сенин буйругуңду аткарбастан, дават кылбастан, үгүт кылбастан, үмүтүмдү үзүп, сен буйрган жерден чыгып кеттим деди. Күнөө эмне экен? Үмүтүн үзүп, 33 жыл дават кылгандан кийин ошо коомго дагы үгүт насаат кылбастан таштап кеткендиги. Сен урматтуу мусулман бир тууган, жок дегенде аялыңа 3 жолу айттыңбы намаз жөнүндө? Кыздарыңа бир 3 күн отуруп алып иман, ислам жөнүндө баян кылдыңбы? 33 жыл кит жутуп алды. Фанада фи зулумат ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин. Раббым, мен өзүмө зулум кылдым. Сен буйругуңду аткарган жокмун. Дават үгүт насаат кылган жокмун. Үмүтүмдү үзүп кеттим. Китке жутулду. Фастажабна лаху ва анжайнаху минал гамми. Фастажабна, Аллага чыныгы жалбарган кез фастажабна араб тилинде дароо жооп бердик деген сөз. Мисалы араб тилинде фе деген сөз фастажабна, вастажабна болсо жооп берип туруп бир аздан кийин. Мисалы жа Абдушакур ва Шумкар десе, Шумкар келди, андан Абдушакур келди. Арада канча убакыт өттү белгисиз. Жа Абдушакур фа Шумкар десе, Абдушакур жана ф менен айтып турган болсо, артынан сразу келди деген сөз. Сумма жа десе бир аз кийин келди деген сөз. Фастажабна, Аллах Таала айтат, Юнустун жалбарганына жооп бердик. Ва анжайнаху, куткардык. Эмнеден куткардык? Киттин караңгылан. Минал гамми, башыга түшкөн кайгыдан. Ва казалика нунжил муъминин. Ошондой эле имандууларга да жооп беребиз дейт Аллах. Сен да чын жүрөктөн нида кыл жалбарып, Аллахым, мени бала чагым укпай калды. Сен аманат болгон диниңди жеткизе албай калдым. Бул коом укпай, Аллах Таалага чыныгы нида кылгын. Муну айтканым урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн жер шаарында жашап жаткан адамдар, биз
коронавирус деген киттин ичинде калгандай ошондой бир апатта калып кеттик. Мунан кутулуудун жолу бүгүн башка деп атат, ал деп атат, прививка деп атат, башка деп атат. Негизги жол урматтуу мусулман бир тууган, ооруну жараткан Аллах, шифаны берүүчү Аллах, өмүрдү берген Аллах, жанды алуучу Аллах. Биз жаратканга жалбарышыбыз керек. Ошондой караңгыда калдык. Илим, техника өнүккөн менен айга чыгып ошол жерден жер алып атат, башка кылып атат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, биз кереметтүү Куранда Аллах табарак ва таала өзү көрсөткөн жол менен не кылышыбыз керек? Алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Я Раббым, сен жалгызсың адамзатты жараткан. Жер шаарынын ээси сенсиң. Биз бенделер зулум кылдык. Сенин буйругуңду аткарбадык. Кечеги күндүз ар бир секунд сайын, саат сайын күнөө кылып жатабыз. Бул караңгылыктан, башыбызга жеткен апаттан сен куткаргын деп. Фастажабна лаху. Ага жооп бердик. Фаанжайнаху минал гамми. Башына түшкөн кайгыдан, гамдан куткардык. Ва казалика нунжил муъминин. Имандууларда ушундай куткарам дейт. Иманыбызда чыл болсок, жаратканга жалбарып, күнөө кылганыбыздан, кемчиликтен кечирип жалбаралы, Аллах Таалага истигфар айткыла, тооба кылгыла, истигфардын тообонун кабыл боло турган кезинде жериндесиңер.